Саламатсыңарбы урматтуу 11 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Демек, окуу куралдарыңарды, ручкаңарды камдап сабакка даярдангыла. Бүгүн биздин өтө турган темабыз, балдар, кептик темабыз кыргыз баласынын 3 журту, ал эми грамматикалык темабыз машыгуу иши. Алгач журт дегенде силер эмнени түшүнөрүңөрдү ойлоп көргүлө. Бул сөздү уккансыңар. Маанисин чечмелей аласыңар. Журт дегени бул эмне? Журт дегенде ким эмнени түшүндү? Демек, журт дегени бул ар бирибиздин жашаган жерибиз, ар бирибиздин ата мекенибиз, ар бирибиздин бул дүйнөгө келген жерибиз, журт. Мисалы үчүн ата журт деп коебуз, биздин ата журтубуз, менин ата журтум дейбиз. Биз кайсы жерде жаралган болсок, кайсы жерде дүйнөгө келген болсок, ошол жер биздин журтубуз болот экен. Эми кыргыз баласынын 3 журту болот экен. Башкача айтканда 3 мекени. Ойлоп көргүлөчү, бул 3 журт кайсылар болушу мүмкүн? Өз негизибиздин бир эле журтубуз бар, ата мекенибиз менин жалгыз деп коебуз. А бирок карагыла 3 журт болот дейт. Демек, биринчи журту бул ата журту, экинчи журту тайын журту, же болбосо тага журту дейт. Ал эми үчүнчү журту кайын журт деп коет экен. Ар бирибиздин ушундай 3 журтубуз болот. Ата журт дегенде балдар, биз ар бирибиздин атабыз тараптагы тууган уругубуз баарын ата журт деп коебуз. Биздин атабыз тараптагы. Ал эми тага журт болсо, апабыз тараптагы туугандардын баарын тага журт деп коет. Кайка бардың десе, тага журтка, тайларыма бардым дейбиз. Ал эми кайын журт болсо, жубайынын жек жааты. Жек жаат дегени тууган деген эле мааниде балдар. Кайын журт. Кайын журт аялда да болот, эркектерде да болот. Мисалы үчүн, силердин апаңар үчүн атаңардын туугандары кайын журт болот, ал эми атаңар үчүн апаңардын тууган уругу кайын журт болот. Эми балдар, үй бүлө деген сөзгө эпитет коюп көрөбүз. Эпитет. Эпитет деген сөздү түшүнөсүңөрбү? Бул кандайдыр бир заттын түрдүү белгилерин, сыпатын көрсөткөн сөздөр. Мисалы үчүн, айкөл манас, кабылан манас, салкын жел дегенде ошол негизги зат атоочу сөздөрдүн алдында келген сынатоочтор, аныктоочтор, булар эпитет болот. Акылдуу бала, мисалы үчүн. Эми ушул эле үй бүлө деген сөзгө эпитет таап көргүлөчү. Кандай үй бүлө? Демек, бактылуу үй бүлө. Кандай үй бүлө? Бактысыз үй бүлө. Үлгүлүү үй бүлө. Ынтымактуу үй бүлө. Меймандос үй бүлө. Демек, үй бүлө деген сөзгө мына ушундай эпитеттерди тапсак болот экен. Ал эми силер болсо булардан башка дагы 15 эпитет таап жазып чыгасыңар. Үй бүлө дегенге дагы биз кандай сыпаттама берсек болот, кандай үй бүлөлөрдү билебиз биз. Анда балдар, тапшырма алгыла. Окуу китебиңердин 215 бетинде орус тилиндеги текст берилген. Ошол текстти кыргыз тилине которуп жазасыңар. Текстти которгондо төмөнкүдөй эрежелерге баш ийгиле. Сөзмө сөз которбойсуңар, аны мааниси боюнча которосуңар. Эгерде сөзмө сөз которуп койсок, анда биздин кеп сүйлөмдөрүбүз, кураган кебибиз туура эмес, же болбосо стилдик жактан ката болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан маанисине ылайыктап которгула. Сөздөрдү туура которгула. Ар бир сөздүн котормосун карап чыккыла. Ошондой эле грамматикалык каталарды кетирбегиле балдар. Эскертип коеюн, 2 катага чейин грамматикалык катага 5 коюлат. Ал эми 4төн ашып кетсе
грамматикалык каталар 4 коюлат. Ал эми 5тен ашык, макул силерге 6дан эле 6дан ашык грамматикалык каталарга 3 деген баа коюлат. Эгерде мына ушул талаптарга толук жооп берилген тапшырмалар болсо, анда 5 деген баа коюлат. Бул жерде мен силерге текстти да берип койдум. Текстти карап чыгасыңар дагы, окуп чыгып, маанисине ылайык которосуңар. Сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Саламатта туруңар.